Дорогие друзья, от имени Фонда ООН в области народонаселения хотел бы поздравить вас с участием в Академии лидерства и инноваций в рамках проекта «Чексиз Достук». Как вам известно, цель данного проекта заключается в укреплении отношений и взаимоотношений молодежи между Кыргызстаном и Узбекистаном в приграничных районах. Я думаю, данная возможность дала вам дополнительные навыки и знания в области лидерства, гражданского участия, гендера и толерантности. Я хотел бы также вас поздравить еще раз и сказать, что это только начало вашего пути. Я думаю, те знания, которые вы получили, позволят вам укрепить, реализовать ваши проекты на местах. А это означает, что усилить роль молодежи в селах, в районах и, конечно же, в Кыргызстане, во всей нашей стране. Пользуясь данной возможностью, я хотел бы поблагодарить все агентства ООН, кто принял активное участие в реализации данной инициативы, также наших национальных партнеров и, конечно же, вас и молодежные организации. Спасибо всем большое. Салам достор, силер менен лидердик жана инновациялык академиябыздын 5-фазасында жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Буга чейин силер академиябыздын 4 фазасын басып өткөнсүңөр. Ар бир фазада силер лидер болууну үйрөнгөнсүңөр, жарандык активизмди жергиликтүү өзүңөрдүн аймактарыңарда жайылтууну үйрөнгөнсүңөр, ошондой эле социалдык тармактарды туура пайдаланууну үйрөнгөнсүңөр жана көп түрдүүлүк эмне экенин билдиңер. Жаш кураңарга карабастан силер көптөгөн коомдук талкууларга катыштыңар. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен, эл менен кошо силер коомдук талкууларда өзүңөрдүн идеяларыңарды айтып чыктыңар. Көптөгөн ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен тааныштырдыңар. Жана ошондой эле бюджеттик талкууларга катыштыңар. Бюджеттик талкууларда болсо, балдар силер өзүңөрдүн иш-чараларыңарга абдан көп колдоолорду алдыңар. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү силерге чоң көмөк көрсөтүп, бул жолдо силер өнөктөштөрдү таптыңар, жаңы досторду таптыңар. Ошондой эле абдан көп иш-чараларды өткөрдүңөр. Критикалык ой жүгүртүүнү өстүрүү максатында көптөгөн дебаттык оюндарга катыштыңар. Ал оюндарда силер менен чогуу ата-энелериңер, ошол эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, досторуңар болду. Эми балдар биздин онлайн майкатонго келип жеттиңер. Биздин лидердик жана инновациялык академиябыздын 5-фазасынын максаты бул онлайн майкатонду өткөрүү. Онлайн майкатондо балдар силер 23 видео сабактан өтөсүңөр. Ар бир видео сабакта силерди өз ишин жакшы билген мыкты адистер болот. Ошол адистер силерге консультацияларды берет, практикалык тапшырмаларды берет жана ошондой эле силердин бардык суроолоруңарга жооп берет. Эми балдар биз силерге эмне каалайбыз? Силерге командалык дух каалайбыз, сабырдуулукту каалайбыз. Ошондой эле силерден биз көптөгөн мыкты, инновациялык, креативдүү долбоорлорду күтөбүз. Анда балдар силерге ийгилик. Салам достор, менин атым Зафарбек. Бул видео сабактын алкагында сиздер менен социалдык ишкердик жөнүндө сөз кылабыз. Өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен бизнес тренер эмесмин, мен ишкермин. Бул видео сабактарга койгон максатым сиздер менен тажрыйба бөлүшүп, эффективдүү жана кызыктуу долбоорлорго иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү. Бүгүнкү сабагыбызда бир канча жөнөкөй, бирок абдан маанилүү суроолорго чогуу жооп издейбиз. 1. Социалдык ишкердик деген эмне? 2. Социалдык ишкердиктин бизнес менен кандай байланышы бар? 3. Негизи эле социалдык ишкердик менен алектенүү керекпи? 4. Ишкер болуу үчүн эмне керек? Анда эмесе кеттик. Социалдык ишкердик эмне деген суроосуна алгачкы жоопту Грамин банкынын негиздөөчүсү, Нобель сыйлыгынын лауреаты бангладештик ишкер Мухаммад Юнус болгон. Ал социалдык ишкердикти аныктаган 7 принципти иштеп чыккан. Келгиле ошол принциптерди карап чыгалы. Биринчиси, бизнестин максаты болушунча кирешени көбөйтүү эмес, социалдык көйгөйлөр менен күрөшүү же аларды азайтуу. Мисалы үчүн, айылыңарда жаштар үчүн жумуш орундар түзүү. Экинчиси, каржылык жана экономикалык туруктуулук. Үчүнчүсү, инвесторлор жасаган салымын пайызсыз негизде кайтарылат. Төртүнчүсү, компаниянын кирешеси социалдык көйгөйлөрдү андан ары чечүүгө багытталат. Бешинчиси, айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамиле жасалат. Алтынчы, жумушчу топко татыктуу айлык акысы төлөнөт. Жетинчи, ишкер жана анын командасы ырахаттануу менен иштейт. Социалдык ишкердик боюнча видео сабактарыбызды баштоодон мурда бизнестин же ишкердиктин классикалык мааниси менен социалдык ишкердиктин ортосундагы айырмасын так түшүнүп алышыбыз керек. Классикалык бизнестин так бир максаты бар. Ал өз кирешесин болушунча көбөйтүү.
Албетте бизнестер коомго багытталышы мүмкүн, бирок негизги максатын алмаштырбайт. Мисалы үчүн айылыңызда чач тарач бар экендигине карабастан, сиз да чач тарачкана ачып алсаңыз, бул жөн гана бизнес. Бирок айылыңызда чач тарач жок болсо, же анын тургундары 50 километр алыска районго чач алдырууга барып жүрүшсө, сиз чач тарачкана ачуу менен бир чоң социалдык көйгөйдү чечесиз. Эгер сиз жумушка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды алсаңыз, андан да жакшы. Ошентсе да жакшы иш жасап жатып, бир нече факторду эске алуу керек. Алар элдин суроо талабы, сиздин мүмкүнчүлүктөрүңүз, максаттуу аудиторияңыз, бухгалтерия, маркетинг, юридикалык маселелер. Дал ушул нерселер жөнүндө бул айдагы видео сабактарыбыздын алкагында сөз кылабыз. Социалдык ишкердик бул социалдык көйгөйлөрдү жеңилдетүүгө багытталган ишкердиктин бир түрү. Өзүн өзү актоого, инновациялуулукка жана туруктуулукка негизделет. Башкача айтканда, социалдык ишкердик бул коомдук максаты бар бизнес. Достор, азыр экранга бир нече ишканалардын түрлөрүн жана негизги түзүлүш факторлорун салыштырган таблицага көңүл буралы. Бул таблица коммерциялык, социалдык жана коммерциялык эмес ишканалардын мотивдери, ыкмалары жана статустарына негизделип бөлүнгөн. Келгиле ишканалардын түрлөрүн карап чыгалы. Биринчиси коммерциялык эмес жана кайрымдуулук ишканалар. Таза филантропияга негизделген. Мотиви мыкты эрк. Ыкмалары миссия аркылуу аныкталат. Максаттары социалдык багуулуктардан түзүлөт. Киреше жана пайда белгилөө системасы миссиянын, ишкананын мыйзамы же саясат аркылуу аныкталат. Статусу коммерциялык эмес жана кайрымдуулук ишкана. Экинчиси коммерциялык ишканалар. Таза коммерцияга негизделген, мотиви жеке пайдага негизделген. Ыкмалары рынок менен аныкталат. Максаттары экономикалык багуулуктардан түзүлгөн. Киреше жана пайданы белгилөө акционерлер жана менчик ээлери тарабынан бөлүштүрүлөт. Үчүнчүсү социалдык ишканалар. Гибриддик негизде түзүлгөн. Мотиви аралаш. Ыкмалары миссия менен рыноктун айкалышуусу аркылуу аныкталат. Максаттары социалдык жана экономикалык багуулуктарды түзүү. Киреше жана пайданы белгилөө миссия ишке ашыруу үчүн же операциялык чыгашалар үчүн жумшалат. Же бизнести кеңейтүү, өстүрүү үчүн сакталат. Ал эми социалдык ишкер кандай сапаттарга ээ болушу керек? Келгиле карап чыгалы. Алар жаратман болушат. Дайыма изденүүдө болуп, мыкты идеяларын ишке ашырышат. Алар отуруп алып, өзгөрүүнү күтүшпөйт. Өздөрү өзгөрүүгө себепкер болушат. Көйгөйлөрдү чечүүдө креативдүү ой жүгүртүү колдонушат. Идеяга бекем ишенүү бар. Жасаган ар бир ишинде укмуштуудай каалоо бар. Жумушуна практикалык жана инновациялык мамиле жасоо. Өз таасирин өлчөө жана көзөмөлдөө каалоосу. Эң негизгиси укмуштуудай дүйнөнү өзгөртүү каалоосу. Өзүңүздү текшерип көрүү үчүн берилген критерийлерди окуп чыгыңыз. Ошондо канчалык деңгээлде социалдык ишмер экениңиз аныкталат. Социалдык ишкердик жөнүндө сөз кылып жатып, анын тамыры ишкердикке барып такаларын унутпоо керек. Социалдык ишкердиктин максаты каржылык пайда көрүүгө караганда социалдык максатын жетүүгө көбүрөөк көздөйт. Кыргызстанда негизинен социалдык ишканалардын саны өтө аз. Бирок көбүнчө бизнестер коомдук жоопкерчиликти көрсөтүшөт. Ошентсе да кайсы багытта болбосун, ишкердик биринчи орунда, социалдык көйгөйлөрдү чечүү экинчи орунда экенин унутпоо керек. Социалдык ишкердиктин эң негизги максаты туруктуу киреше булагын камсыздоо. Эгер каражат жок болсо, социалдык көйгөйдүн узак мөөнөттүү жана туруктуу чечими болбойт. Жалпак тил менен айтканда, эгер идеяңызды социалдык ишмердүүлүк катары баштамай болсоңуз, сиз аны кадимкидей эле бизнес сыяктуу пландаштырып, тыкыр ойлонуштурушуңуз керек. Ооба, кардарлар башка классикалык бизнестерге салыштырмалуу сиздерге артыкчылык беришет. Бирок бизнесиңиздин ар бир компоненти мыкты деңгээлде уюштурулушу керек. Жөнөкөй мисал негизинде түшүндүрүп кетейин. Сиз айылыңызда көп балалуу жумушсуз аялдардын көйгөйүн чечүү үчүн тигүү цехты ачуу максат койдуңуз. Сиз ишканаңызды жүргүзүп баштап, 3 айдын ичинде бир да кардар таппай, карызга батып калсаңыз, бул ишканаңыздын жабылуусуна алып келет. Бул жөнөкөй идея түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эгер сиз чынында жардам берүүнү кааласаңыз, реалдуу жана туруктуу бизнес жасашыңыз керек. Социалдык ишмердүүлүктү жүргүзүүгө мүмкүн болгон бир канча багыттарды жана идеяларды карап чыгалы.
Биринчиси, жумуш орундарын түзүү аркылуу максаттуу топтордун жашоо шарттарын жакшыртуу. Экинчиси, жумушсуздукту кыскартып, жаштарды жумушка алуу. Үчүнчүсү, коомдук чыңалууну төмөндөтүү. Төртүнчү, ишкердик ыкма аркылуу түз социалдык жардам көрсөтүү. Бешинчи, социалдык максаты бар долбоорлордун туруктуулугун камсыздоо. Алтынчы, жарандык коомду бекемдөө. Жетинчи, достукту куруу. Мекендешибиз Марсбек Тезековдун мисалы негизинде социалдык ишкердикти анализдеп көрөлү. Ал мектептерде жана бала бакчаларда таштандын сорттоо системасын киргизип, кагазды кайра иштетүү менен алектенет. Ал кагазды жергиликтүү компанияларга сатып, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына окуу куралдарын сатып берүүгө көмөк көрсөтөт. Марсбек өзүнүн мындай долбоору менен эки негизги көйгөйдү чече алды. Биринчиси, мектептерди жана бала бакчаларды таштанды сорттоого үйрөттү. Экинчиси, окуучуларды окуу куралдары менен камсыз кылды. Ошол эле учурда бул демилге бир жолку эмес, туруктуу бизнеске айланды. Марсбек Тезековдун долбоорун социалдык ишкердиктин үлгүлүү мисалы катары эсептесек болот. Достор, социалдык ишмердүүлүк боюнча билимиңизди текшерүү үчүн шилтеме аркылуу өтүп, тесттин өтүүңүздөрдү суранам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.